Урматтуу туугандар, сиздерден суранамын. Ушу сатылып, акча менен эч качан өзүбүздүн башчыбызды шайлабаңыздарчы. Биз мынантип талалап кыйналып атабыз. Жашоо кыйын. Ушул сиздерден суранарым. Эч качан сатылбай, акчага албай шайлагылачы. Биз кетейли. Кетейли. Кыргыз болуп жашайлы. Жок. Мен сиздерден суранам. Эч качан сатылбаңыздар. Урматтуу кыргыз эли, 30 жылдан бери биз кыргыз мамлекетинде жашап жүрөбүз. 30 жылдан бери биз кандай нерселерди гана көрбөдүк. Бизге ошо бийликте иштеген бийлик өкүлдөрү көп нерселерди обещать этишет. Ушу мектеп салабыз, оорукана салабыз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз, өстүрөбүз дейт. Алардын бири дагы орундалбады. Урматтуу кыргыз элим, 30 жылдан бери эми көзүбүз ачылды окшойт. Эртеңки келе жаткан шайлоого агитациялар ар бир айылдарда, ар бир шаарда агитация башталат. Силерге асфальт саламын, жол курамын, свет курамын деп ар түрдүү партиялар келип сиздердин кулагыңыздарга лапшаны илет. Ошондуктан ишенбеңиздер. Сиздерден суранарым кыргыз элим, эми таза, адилеттүү иштеген адамды шайлаңыздар. Башка сатылбаңыздар бийликтин партияларына. Биз ошо алданып жүрүп ушул күнгө келдик. Бизге азыркы бийлик эч нерсе кылбады. Жада калса Союздан калган, ыпыранды болгон ооруканаларда батпай кечеги вирус башталган, апат башталган күнү ооруканаларга батпай кыргыз эли ушунчалык азап тарттык. Ошондуктан таза иштей турган, адилет иштей турган инсандарды шайлайлычы. Мына айрыкча мамлекетте иштеген мугалимдер, сиздерге ишенип, биз балдарыбызды сиздерге ишенип тапшырып, өзүбүз бул жакта мигрант болуп балдарыбызды багып жүрсөк, сиздердин кылган ишиңиздер 1000 сом, 2000 сомго сатылып, бийликтин партияларын шайлап жүрөсүздөр. Келгилечи, урматтуу мамлекетте иштеген мекендештер, ошол 15 000 айлык алат экенсиңер, ошого ишенип жүрөсүздөрбү? Келиңиздер. Таза, эл үчүн иштей турган, бир келечекти ойлой турган инсандарды шайлайлы. Ал жаркылдап эле пешенебизде турат. Эмне үчүн, качанга чейин кайдыгер болобуз келечек үчүн? Урматтуу мугалимдер, мындан кийин сатылбагылачы. Бизге дагы жакшы келет. Эле көп нерсени сүйлөйм дейсиң, таппай калат экенсиң. Больницага барсаң же ой эл бекер эмес, акча менен киресиң, акча менен жатасың Кыргызстанда. Жакшы коррупция ушундай неме болгон. Жакшы окуган балаңды же бир университетке окута албайсың, ошо балаң калып калат. Мына мен ошолорду мен билемин. Жакшы окуган мектептен, ошо жылы Акаевдин маалында 98-жылы мектепти бүткөнбүз. Мына айынан окууга тапшыра албай калгам. Аз кече Орозайым айтат, кайсы окууну бүткөнсүз дейт. Каякта бүтсөм ушу силердин демеңерге катарыңарга кошулуп кээде коем. Өзү ошондор келсин. Кутап калса. Жеңип, ушу партияны жеңип, биз Кыргызстан болуп, ушу Кыргызстан эле менен жашайлы. Мына табабайлы, кыйын экен, кыйын өтө. Акча басып жетпей, кайра ошо квартплат, жеңишке регистрация менен жок, 10 000. Каяктан ушу кийим кийген. Окуу жайга окуй албайсың да, 11-ди бүтүп, боюңдагы окууга окуй албайсың. Барсаң эле акча да, акча. Сүйлөйүнчү, урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар биздин энелерибиздин, апаларыбыздын көз жашын. Булардын көз жашы ушу мекенге болгон сагыныч, кусалык, бул эң чоң өксүк да. Анан кийин ушул апаларыбыздын көз жашын агызып коюп, кантип силер сатыласыңар, кантип өз мекениңерди, мамлекетиңердин келечегин сатасыңар, кантип бетиңерге парда жамынып коюп, өзүңөрдү бактылуу элестетип жүрөсүңөр, мен түк түшүнбөйм. Кантип адамдык абийир чыдайт? Ушу сатылгандардын айынан, коркоктордун айынан
ушундай эки жүздүүлөрдүн айынан, талтайгандардын айынан Кыргызстан мамлекет талкаланып жок болуп атат. Биз кагаз түрүндө бар мамлекет болгону менен иш жүзүндө деги эле мамлекет катарында жок эле болуп атпайбызбы? Өзүбүздүн элибиздин саламаттыгын сактай албасак, өзүбүздүн элибизге жумуш орундарын түзүп бере албасак, өзүбүздүн элибиздин укугун коргой албасак, эмне деген мамлекет болдук? Бирок жетет. Биз ушул мезгилге чейин сабырдуулугубуз менен, өзүбүздүн ийкемдүүлүгүбүз менен, өзүбүздүн айкөлдүгүбүз менен кечирип келдик. Бул түбөлүккө улана бербейт. Биздин дагы сабырыбыздын түбү бар. Биз эми мамлекетти жеп каалагандай калчалагандарды жыргап кунап жашап жүрө беришине жол бербейбиз. Биз өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн күрөшөбүз. Биздин апалар күрөшөт, энелер күрөшөт. Эне жүрөгү ыйлаганда анда арам тамак менен жан багып жүргөндөр сооқ албайсыңар. Кудайдын да каргышы тиет, энелердин да каргышы тиет. Ушул жердеги энелер ошол коррупционер мамлекеттин тагдырын урдагандарды жүрөгүнөн жек көрүп каргап турат. Бизде бир хадис бар. Жаманды көрсөң колуң менен токтот. Колуң менен токтот албасаң, тилиң менен токтот. Тилиң менен токтот албасаң, чын жүрөгүңө жаман көр, ага иман тиле дейт. Биз чын жүрөгүбүздөн жаман көрүп каргай турган эле деңгээлге жетип калдыңар. Силердин урук тукумуңар кантип басып жүрөт мамлекетте, Кыргызстанда. Бизди ушундай келечекке, ушундай тагдырга кептеп коюп кантип басып жүрөсүңөр? Ошолорго шерик болуп, ошолорго табакташ болгон эки жүздүүлөр, коркоктор кантип адам катарында басып жүрөсүңөр? Токтоткулачы коркконуңарды. Ошол коркоктук сезим менен жашаганча жашабай эле койгон жакшы. Бир башка бир өлүм, бир башка бир тагдыр. Курманжандатка энебиз Челик бир да президент келбеди кийин. Курманжандатка президент болбосо дагы өзүнүн өрөөнүн, өзүнүн баласынын башын сайып сактап калган. А биздин президенттер өздөрүнүн бир туугандарын мамлекеттик кызматка алып келип, өздөрүнүн кудаларын мамлекеттик кызматка алып келип, өздөрүнүн үй бүлөсүнүн жеке кызыкчылыгынын эле көйгөйүн көрүп жүрүшөт. А эл биз болсо талаада тентип жүрөбүз. Сабырдын дагы чеги бар. Быйыл биз өзгөрүштү жасайбыз. Быйыл биз тагдырды өзгөртөбүз. Быйыл биз өзгөрүш болот экендигине ишенебиз. Анткени биз ойгондук. Биз чындыкты билебиз. Кимдин ким экендигин билебиз. Биз буга чекит коебуз. Рахмат. 2017 жылы жарандардын талабы жана Адахан Кимсенбаевдин демилгеси менен түзүлгөн «Мен макул эмесмин» кыймылынын алкагында 2019 жылга чейин 200 миңден ашуун кол чогултулуп, коомдук пикир жарандык талап күчөдү. Анын алкагында Орусиядагы «Мен макул эмесмин» кыймылынын активисттеринин аракети жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын демилгеси менен Москва шаарында убактылуу жүргөн мекендештер үчүн мекендештер маалымат борбору ачылды. Аталган маалымат борбордо Кыргызстандын коомдук каналдары бербеген микрофонду жарандык активисттер мекендештерге сунду. Мекендештердин ичинде толкуган кайрылуулары, талаптары тартылып коомдук социалдык баракчаларга жарыяланды. Чейрек кылымдан бери шайлоо учурларында укугу тебеленип калган жарандардын жарандык укугун кайтаруу максатында «Мен макул эмесмин» кыймылынын артынан «Менин укугум бар» коомдук кыймылы түзүлүп, байма-бай элчилик, борбордук шайлоо комиссиясына, Тышкы иштер министрлигине жана ошондой эле президент, өкмөт, жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Кайрылуулар менен гана тим болбостон сыртка тараган мекендештер өз укуктары үчүн күрөшүү максатында бир айдын ичинде 10 миңден ашуун кол топтошту. Урматтуу мекендештер, сиздер да келечек үчүн күрөшүп, укугум бар кыймылынын катарына кошулуңуздар.